бүгүнкү келген баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жалпы баарыбызга керек. Жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы Таластагы экологиялык абалды жакшыртууга кызыктар. Компания бул максатта жыл сайын тегерек стол уюштуруп, ага экология маселесине тиеши бар облустагы бардык тармактын адистерин, окумуштууларды, жарандык коомдун өкүлдөрүн, Талас мамлекеттик университетинин экология багытындагы окутуучуларды жана студенттерди чакырып келет. Бул саам 19 апрелде Талас шаарына жолугушуп, облус үчүн маанилүү болгон экологиялык долбоорлорду талкуулашты. Тегерек столго Альянс Алтын компаниясынын башкы директорунун орун басары жана көз карандысыз экологдор да катышты. Демилгенин максаты Таластын табиятына коркунуч келтирген аракеттерин алдын алуу жана биргеликте иш алып баруу. Биринчи гана жолу өтүп аткан жок. Альянс Алтын компаниясы мындай тегерек столдорду салтка айландырды. Себеби дегенде биздин кызматка көптөгөн суроолор ушу экология боюнча келип жатат да. Ошондон биз бул иш-чараны экинчи иретте өткөзүп атабыз. Көтөрүп аткан көйгөйлөрдүн бири бул климаттын өзгөрүшү, ошо айыл чарбага, суу чарба, токой чарбасына келтирген таасири. Ошол суроолор боюнча бүгүн абдан катуу жакшы талкуулар болду. Көп сунуштар берилди. Тегерек столдо Талас областындагы туризмди өнүктүрүү, токойго кыргоолдорду кое берип көбөйтүү, айыл жерлеринде яма беккари чуңкурлары менен таштанды полигондорун талаптагыдай кылып уюштуруу, мөңгүлөргө лабораториялык анализдерди жүргүзүү, тоодон түшкөн ылай сууларга дамба куруу, жер үйгө бараткан жолду асфальттоо, Казакстан менен Кыргызстан чектешкен суу нугун оңдоп түзөө, жердин асылдуулугун аныктоо боюнча Таластагы университетке лабораториялык жабдууларды алуу жана башка сунуштар берилди. Маанилүү болду деп эсептейм. Себеп дегенде ушул жердеги олтурган экологдордун Бишкектен бери келген жетекчилерине айтчу көйгөйлүү маселелерди ушул жерден түз айтып калдык да. Биз комиссия экологик эмеспиз. Биз ошон үчүн бүгүн ушул жерден келип экологдор менен биргеликте ошону укканыбыз үчүн биз өзүбүз баягы ынап атабыз да. Колдон келсе мындан дагы көп иштерди алып барыш керек. Эл түшүнүш керек да, иштер боюнча түшүнүш керек, кылып аткан иштерин угуш керек дегенде ачык болуш керек. Мага бүгүнкү тегерек стол абдан жакты. Анткени биз студенттерди окуткандан кийин студенттер ошо ишканага барып, өндүрүштү көрүп, алтынды кас баштагандан баштап чыгарганга чейин технология производствосын көрсөк болобу десек, ооба болот деди. Анткени келечек муунга бул көргөн жакшы. Анткени бул жерде дагы көп толуу экосистеманы сактап калыш үчүн дагы жаңы технология ыкмаларды колдонуп иштейт экен. Ошоусу абдан жакты. Компания облустагы таза суу, ирригация, айыл чарба жана токой чарбасындагы көйгөйлөрү чечүүгө жардамын берип келет. Бул боюнча облустун жаратылыш сакчылары билдиришти. Тазалык боюнча, көрүлгөн маселелер боюнча бизге Альянс Алтын дайым кол кабыш кылып жардам берет. Былтыр токой тилкелерин тазалоо боюнча активдүү иш-чараларга катышып, аны колдоп берген. Экологиялык маанидеги долбоорлорго компания тарабынан колдоо көрсөтүлүп, фонддун эсебинен бул күнгө чейин 50 миллион сом жумшалган. Улуттук долбоор Жашыл мурас долбооруна дагы көмөк көрсөтүп, көчөттөр алынып, тигүү иштери жүрдү. Андан тышкары кургакчылыкты алдын алуу боюнча каналдар, БСРлер, БДРлер ремонттолуп, ошондой эле жана сел отводный каналдар дагы ремонттолуп ишке берилүүдө. Дагы бир маселе таза суу маселеси. Облустун бир катар айылдарына таза суулар үйлөрүнө киргизилди. Жана ошондой эле дагы бир иш бул таштандыларды сорттоо иштери башталды. Тегерек столдун катышуучулары жер үйкениндеги экологиялык коопсуздук маселесин дагы көтөрүп, компаниянын адистеринен, мамлекеттик органдардын жана көз карандысыз экологдордон тийиштүү так жоопторду алышты. Адистер жер үйдөгү кен калдыктарынын зыяндуулугу жок экендигин айтып, андан курулуш материалдарын чыгарса болорун түшүндүрүштү. Соңунда катышуучулар бири-бирине ыраазычылык айтып, тегерек столдун жакшы өткөндүгүн белгилешти. Өз кезегинде Альянс Алтындын коомчулук менен байланышуу кызматынын башчысы Болот Өмүралиев экологиялык маселелерди кароодо компания биргеликте иш алып барууга дайым даяр экендигин билдирди. Өнүгүп экологияны мына өзүбүздүн эле таластык балдар, бияктан деле мына экологдун баары ошо не только бул сыртынан эмес, действительно күйөт да. Биз ошо наоборот биз да ошондой суроо берип атабыз. Биз наоборот биз да ушул жерде кол менен иштесек да возникать этип айтып турабыз. Эмне үчүн чаң болуп атат? Элдин айтканын мынакей Айдар байкеге рахмат, мынакей комиссиялар баягы квартал сайын даже барып турат.
жана сиздер суроо берип кетип атпайсыздарбы? Таласка эмне пайдасы тиеп атат? Бул улам мынакей сатуудан түшкөн 2% Талас облусуна түшөт да. Жалпы мамлекетке 17 миллиард 231 миллион бүт мынакей соц, налог жана башка бүт түшкөн бул мамлекетке бир чоң бир пайдасы бар. Белгилей кетсек, өткөн жылы тегерек столдо Таласта масштабдуу чоң ишембилик өткөрүү сунушталган. Уюштуруу иштерине жергиликтүү бийлик жана башка мекеме уюмдар жардам берип, Альянс Алтын тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Эми быйылда алдыда Таластын экологиясына пайдалуу боло турган бир чоң иш-чараны өткөрүү пландалууда.